Саламатсыздарбы, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар, студияда Мадина Айдарова. Түркияда күрттөрдү колдогон акцияда 21 киши өлдү. Түрк өкмөтү Сириядагы Кобани шаарын ислам мамлекети экстремисттик уюмунун согушчандарынан коргоодон баш тарткан соң башталган нааразычылык акциясында бери дегенде 21 киши өлдү. Күрт демонстранттары менен полиция ортосундагы кагылышуулар Стамбул жана Анкара шаарларында орун алган. Полиция демонстранттарды таратуу үчүн көздөн жаш агызчу газ колдонду. Митингге чыккандар болсо унааларды жана дөңгөлөктөрдү өрттөштү. АКШ баштаган коалициянын аба соккулары согушчандар менен кармашып жаткан күрттөргө Сириянын Кобани шаарындагы турумдарын бекемдөөгө жардам берди. Бирок туркиялык күрттөрдүн баамында бул аракеттер жетишсиз болуп жатат. Соңку маалыматтарга караганда согушкерлер Кобаниге чабуулун күчөтүп, шаардагы дагы 2 районду ээлеп алышкан. Кобани Сириянын Туркия чек арасына жакын жайгашкан шаары. Оғанстанда аял зордуктаган 5 киши дарга асылды. Оғанстанда тойдон кайтып келаткан 4 аялды зордуктаган деп айыпталган 5 киши бүгүн Пул-и-Чархи түрмөсүндө дарга асылды. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Оғанстандын жаңы президенти Ашраф Ганини зордуктоо үчүн өлүм жазасына кесилген 5 киши боюнча өкүмдү ишке ашырбай кое турууга үндөгөн. Аталган уюм соттук териштирүү учурунда мыйзам бузулганын, ошондуктан кылмыш иши кайра тергелиши керектигин айткан болчу. Быйыл августта Кабул шаарында тойдон келаткан 4 аял жолдон уурдалып, зордуктоого кабылган. Бул окуя коомчулук арасында чоң резонанс жаратып, сот имаратынын алдында чогулган митингчилер айыпталуучуларды элдин алдына алып чыгып дарга асууну талап кылышкан. Францияда казак гейт жаңжалы тутанууда. Францияда казак жана француз өкмөттөрүнүн 2 миллиард евролук келишиминен мыйзамсыз үлүш алынган деген шек боюнча тергөө иш жүрүп жатат. Франциянын Le Monde басылмасы бүгүн жазып чыкканына караганда, сөз мурдагы президент Николя Саркозинин тушунда түзүлгөн келишим тууралуу болууда. Тергөөчүлөр казак президенти Нурсултан Назарбаевдин 2010 жылдын октябрь айында Париждеги сапары учурунда кабыл алынган, анын ичинде 45 учак сатып алуу боюнча келишимдерди изилдеп жатат. Le Monde гезити жазгандай, мурдагы президент Саркози 2009 жылдын октябрь айында Казакстанга сапар менен баргандан кийин казак олигархынын Бельгияда кылмыш жоопкерчилигинен кутулуп кетишине кол кабыш кылган. АКШнын Делавер штатынын Селбивиль шаарында 4 жашар кыз бала бала-бакчага баңгизат алып келди. Таң эрте бала-бакчанын окутуучулары балдарынын колунда күмөн жараткан кичинегей баштыкчаларды байкашып, аларды жергиликтүү полиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Иликтөө иштери көрсөткөндөй, жогорудагы баштыкчалардан героин табылган. Апасы сумкасынын ичинде бекитилген баңгизаты тууралуу унутуп калып, кызына берип коет. Ошентип героин бала-бакчадагы балдардын колуна тиет. Кыңыр иш 40 жылда билинет болуп, 30 жаштагы Эшли Тал полиция бөлүмүнө алып келинип, соттун бүтүмүн күтүүдө. Курманжан Датка тасмасы Оскар сыйлыгына көрсөтүлдү. Бул тууралуу тасманын режиссеру Садык Шернияз билдирди. Режиссер учурда Лос-Анджелесте барып, буга байланыштуу уюштуруу иштерине даярданып жатканын айтты. Ошондой эле Садык Шернияз Курманжан Датка тасмасы Евразиялык тасмалардын фестивалынын алкагында 11 октябрдан 14 октябрга чейин Нью-Йоркто көрсөтүлө турганын кошумчалады. Аталган кинофестиваль Евразиядагы кинонун жетишкендиктерин башка аймактарга көрсөтүү максатын көздөйт, деди Садык Шернияз. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта калыңыздар.